Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, парламент бүгүнкү отурумунда эмгек кодексине сунушталып жаткан өзгөртүүлөрдү карады. Анда 7-8 ноябрга тиешелүү эс алуу жана эскерүү күндөрү жөнүндөгү маселе козголот. Ошондой эле жол коопсуздугу жөнүндөгү маселе кайрадан бүгүнкү жыйында дагы козголуп, бул боюнча депутат Каныбек Иманалиевдин пикири дагы айтылды. Анда атайын өкмөттүк күн өткөрүп, бул теманы тыкыр иликтеп карап чыгуу сунушу берилди. Бүгүнкү жыйын жүрүшүндө каралган маселелердин бири бул 7-8 ноябрда эс алуу күнү же тактай келгенде эскерүү күнү деп белгилеп атышат. Сиздин пикириңиз колдойбу же колдобойсузбу? Мен бул маселе боюнча обязательно колдойм. Эмне дегенде биз муну түз карашыбыз керек. Бул маселе боюнча президент указы чыкты. Президент указы чыккандан кийин 2016 жылы ата-бабаларды ушу эскерүү күнү деп жарыяламаса дагы биз өз 100 жылдыгын белгиледик. Ошону мына мыйзамдаштырып, президент тарабынан указ чыгып мыйзамдаштырып, бүгүнкү күндө биз ошо мыйзамга киргизип коелук. Бул тарыхый күн болгон эсептелип, ошону мыйзамга киргизишке мен колдойм. Сиз өзүңүз адистигиңиз боюнча тарыхчысыз да, Үркүндүн 100 жылдыгын белгиледи, бирок азыр ошону тууралап эскерүү күнү деп сунуштап атышат да. Да. Биздин тарыхыбызда көп окуялар болгон, анткандай сүйүнө турган, өкүнө турган, койгулан окуя болгон. Анын катарында эң ушу койгулан окуяны 1916 жылдагы кыргыз калк көтөрүлүшкөн окуя. Ушунда Үркүн деп койбойбузбу? Ал өзгөчө мурда Жогорку Кеңештин токтому менен августтун акыркы шембиси белгиленсин деп айтылган. Ошону мыйзам чегинде эми эскерүү күнү деп тактасак болот, ушул август айына эле кылтып койсок болот. Эч каршылыгы жок, ал туура. Бирок октябрь революциянын өзгөчө орду бар да, аны аралаштырган туура эмес деп атам мен. Август айында белгиленсе, анда календарда кызыл болбой эле мындай. Жок, эми кааласа бүгүнкү күндө ошол күнгө кызыл кылып койсок деле болот. Мен колдойт элем ошол мыйзамды. Эгерде августтагы ушул Үркүнгө арналган ушул эс алуу күнү болуп, ошол эс алуу күнү биз ар бирөөбүз ушул ата-бабаларыбызга сыйынып, өзүбүздүн урматыбызды көрсөтүп эстеп койсок туура болот да. Ал эми башка майрамды тийиштин кереги жок болчу. Бул баарына ушу бир киши каалап калса эле ишке ашырган туура эмес деп эсептейм да. Бирок негизи 7 ноябрда союздук республикалардан саналуу гана республикалар белгилейт. Мисалы үчүн Кыргызстанда жана Белоруссияда белгилет. Кыргызстанда майрам катары бекитилген. Эми ар бир элдин өзүнүн тарыхы бар да. Мисалы үчүн эгерде Прибалтика же Закавказье же Россия мамлекетинин борборундагы октябрь революция ар кандай таасир берсе, Кыргызстан үчүн, кыргыз үчүн бир гана бизди сактап калган үчүн эле биз тазим кылышыбыз керек. Бир гана биздин элибизди качырбай, тескерисинче миллиондогон рубльдөрдү берип Кытайдан алып келгенибиз үчүн Совет бийлигине биз тазим кылышыбыз керек. Бул турган иш, бул эч ким бир да тарыхчы каршы деп айта албайт да. 7-8 ноябрь күндөрүнө тиешелүү сунуштарды депутаттардын колдогону бар, колдобогону бар. Комитеттин корутундусу кандай болду? Рахмат. Азыр бул негизи Кыргыз Республикасынын эмгек кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча депутат Бекешев Дастан Далабаевич өзү даярдалып аткан мыйзам болчу. Биз ошого жанагы бул сунуш Кыргыз Республикасынын президентине 2017 жылдын 26 октябрындагы тарых жана ата-бабаларды эскерүү күндөрүн белгилөө жөнүндө деген гана жарлыгын биз ошого кошумча кылып депутаттар сунуштап киргиздик. Азыр Кудай буйрса мынакей 6 фракциянын чечими даяр болду. Бүгүн кече күнү 2 күн мурда комитеттен 1-2 окуудан кабыл алынган. Бүгүн дагы мынакей комитеттин корутундусу 2-3 окуудан Кудай буйрса добуш берүүгө жөнөтүлдү. Жол коопсуздугу боюнча маселе өзгөчө тынчсыздандырып жатканда сиздин пикириңиз кандай болмок? Эми жол коопсуздугуна азыр өкмөт дагы, эл дагы аябай мындай тынчсызданып турган убагы. Себеби дегенде өзүңөр көрүп атасыңар, бир күндө 22 адам каза болот деген жол кырсыгынан. Бул аябай мындай козголтот да элди. Ошон үчүн бизде көрүп атасыңар, пробка, машиналар, маршруткалардын жүрүп атканын көрүп атасыңар. Ушунчалык мындай тартипти бузуулар көп. Анан ошон үчүн баягы окуу жайларын, экзамендерин карап атпайбы премьер-министр? Мисалы үчүн ушунчалык магы эме менен компьютер менен база данный менен өтсүн деп. Мен дагы өзүм оюм бар эле да, илгери союз малында мындай талон киргизген да, талон, тех талон.
Bir жол нарушение кылса бир дырка кылат, эки жол болсо эки, үчүнчүсүндө правадан лишается да. Может уже пора ошону киргизгенгечи менин оюм. Анан жолдорду расширять этиш керек дагы, жана жолтуй полосаны киргизиш керек ортосуна. Мисалы үчүн биздин общественный транспорттор өзүнчө жүрүш керек, тыгылбай, троллейбус өзүнчө жүрүш керек, остановкага токтош керек. Анын баарын эми средства эме керек да, каржы керек. Бирок ошону чечиш керек негизичи. Жолдон бара-бара бусиктер кетиш керек дагы, жанакы общественный транспортта жүрүш керек. Мына чет өлкөлөргө барып келип атабыз, жолдун четинде өзүнчө полоса бар. Ал жанакы скоруйларга, эмеге патрульный милицияларга, же болбосо пожаркаларга арналган да. Аларга эч ким түшпөйт. Ошол жол менен түп түз барат, ошол жол менен барып ишин кылат да. Мына ошондой нерселерди аткарсак, мен ойлойм жол кырсыгынан кичине арылабыз деп. Бүгүнкү жыйында дагы буга чейин дагы маселелер көтөрүлгөн жол коопсуздугу боюнча. Сиздин көз карашыңыз? Бизде ошо 3-4 жылдан бери жана коопсуздук шаар деген проект ишке ашпай атат. 3 жолу тендер өттү, 3 жолдун тендер жокко чыкты. Мына коопсуздук шаар долбоорун ишке ашпагандыгынан жанагы согуш убагындагыдай адамдар ушул ДТПда каза болуп атышат. Канча деген кылмыштын бети ачылбай атат, ошонун баардыгы коопсуздук шаар деген проектинин ишке ашпагандыгы. Эми азыр жана таза коом деген проект жүрүп атат. Ошо таза коомдун алкагында компонентинде бул коопсуздук шаар сыяктуу бар да, жанагы акылдуу шаар, умный город деген. Бул жалпак тил менен айтканда баардык жерде камералар болот дагы. Ошо камералар жол эрелесин бузгандар жана кылмыш кылгандарды баа фиксация кылып, укук коргоо органдарына бул чоң жардам болмок. Ошондуктан биз ушул заманбап технологияны, коопсуздук шаарды болгон аракетти жумшап, мамлекет өзүнүн болгон күч кубатын жумшап, коопсуздук шаарды ишке ашырыш керек. Тендер 3 жолу болду. 3 жолу биринде молдавский компания өттү, биринде Кытай компаниясы өттү. Анын баарын жокко чыгарып, мына коопсуздук шаар ишке ашпай атат. Бүгүн депутат Каныбек Иманалиев өкмөттүк саат өткөрсөкпү дегендей сунуш бербедиби? Негизги депутаттардын бир тобу буга чейин эле маселе коюшкан. Бул Каныбек Апашевдин айткан жүйөсүнө мен дагы кошулам. Анткени мен ошол маселени өткөн аптада көтөргөндө жол коопсуздугу бул мамлекеттин коопсуздугу болуп калды. Мына 2 айга жетпеген убакыттын ичинде 70тен ашык биздин мекендештер жол кырсыгынан о дүйнөгө кетип калды да. Анан биз өкмөттүк саат десек, бул өкмөттүк саат бул регламент боюнча бир гана саат болот экен. Анда эч нерсе чечилбейт. Биз өкмөттүк күнгө алмаштырайык дагы, кененирээк ошол Ички иштер министрлиги мындан кийин жол коопсуздугунда кандай иштерди алып барат, кандай реформаларды баштайт, ошолордун баардыгын биз жогорку кеңеш көзөмөлгө алышыбыз керек. Өкмөттүк күнгө өзгөртүп, ошону жакын арада өткөрүшүбүз кажет деген талапты койду. Эми бүгүн добушка ойлойт, өтүп кетсе 29 ноябрга белгиленген өкмөттүк саат өкмөттүк күн болот дагы. Ушул жол коопсуздугу боюнча өкмөттүн кандай иш мерчемдери бар, жол коопсуздугун боюнча деги эле коопсуздук шаар долбоорлор кандай каралат, каражаттын жетиштиги барбы жокпу, ошолордун баардыгы ушул жерде жалпы депутаттардын алдында талкууланат. Сиз азыр транспорт комитетиндесиз да. Ушул автош мектептердин ишмердүүлүгү боюнча маселе каралып көргөнбү сиздердин комитетте? Бизде бул маселе мен жакында эле келдим, бирок өткөн жыйында эле биз ушуну айттык. Ушул маселени карашыбыз керек. Кыргызстанда бүгүнкү күндө канча автомектептер бар, алар кандай тартипте окутушат, кандай тартипте экзамен алышат, кандай тартипте айдоочулук көлүктү беришет. Акыркы жылдары ушул эгемендиктен бери Кыргызстанда ушул жанагы жеке менчик автомектептер пайда болгондон баштап канча жаран ушундай нерселерди алган. Анан кийин биз ушул майы кызматкерлеринен сурайын атабыз. Жанагы жол кырсыгына кабылган, же болбосо учураган айдоочулардын күнөөсү менен болгон ошол айдоочулардын баардыгы ошол жана айдоочу куәлигин качан кайсыл мектептерден алгандыгы жөнүндө маалыматтарды алып чыксак, бул дагы бир топ жеңилдетет эле. Бирок өкмөт башчысы Сапар Жумакадыров өткөн жумада ошо өкмөттүн экстремалдык жанагы чукул жыйынында, өкмөттүн жыйынында талап кылыптыр. Мындан кийин ошо жана жеке менчик автомектептердин баардыгын жоюп, ордуна бир гана илгерки союз убагында да кылып туруп бир гана билим берүү мекемеси болуш керек. Анан кийин сынакты алууда бир жерден бир адамдын катышуусунда гана сынакты жанагы компьютердик тест аркылуу тапшыра тургандай кылып атат. Бул эң жакшы жөнөлгө.
Депутаттар бир канча жыйындардан бери көтөрүп келе жаткан жол коопсуздугу маселеси боюнча өкмөт дагы чукул чараларды көрүп, негизги реформалык кадамдарды жасоону колго ала баштады. Ушул дагы башка маселелерди талоого алып, парламент радиосу дагы бүгүнкү күндүн тартибинде программасын саат 13-тө обого алып чыгат, ал жол коопсуздук маселесин талкуулайт. Ушуну менен күндүн тартибинде программасы сонуна чыкты. Саламатта калыңыздар.